эки лидердин дейли, экс-президент менен учурдагы президенттин ортосундагы дагы бир талкууга түшкөн маселелердин бири бул президенттин кол тийбестиги. Алуу абсолюттук кол тийбестик барбы деген суроонун тегерегинде болуп жатат да. Анан Конституциялык палата дагы бул боюнча өзүнүн чечим чыгарып өкмөт менен парламентке мындай желекти силер чечкиле деп бергендей болду. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мен тынбай эле айтып келетем бул боюнча. Ушул эки экс-президент менен азыркы президенттин ортодогу маселе азыр номер 1 мемеге чыгып алды да. Кайерге барсаң ушул кол тийбестиги бул. Биз ушуна катышыш керек эле. Наоборот, экөөнү отургузганга аракет кылыш керек. Экөөнү биротоло жараштырып бул маселени чечишке аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө бирөөнүн кол тийбестигин алып камоо жөнүндө максат кылбашыбыз керек. Мен ушу ягына каршымын. Эгерде чындап эле кандайдыр бир чоң мамлекетте кылмышты жасаса, анын укуктук жолу бар. Генералдый прокуратура тергейт, аныктайт, жогорку кеңешке алып келет. Президенттик кезинде Атамбаев мындай иштерди жазаптыр. Анткени Конституцияда иштеп жаткан президенттин кол тийбестиги гана жазылган. Ал жоопко кызматынан четтетилгенде гана жоопко тартылат, иш козголот деген статья бар. Кызматынан кантип четтетилет деген механизмде ошол жерде жазылган. Конституцияда жазылып турат. 1/3 депутаты маселе көтөрөт, демилге көтөрөт. Генеральный прокуратура заключение берет, да кылмышы бар да 3/2 добуш менен кол тийбестигин алып коет да кызматтан четтетет. Ошондон баштап анан тергөө жүрөт. Экс президенттердин статусу Конституцияда жок. Экс-президенттин статусу мыйзам менен аныкталат деп койгон. Бул мыйзам эски мыйзам. 2003-жылкы мыйзам. Бул боюнча Текебай экөөбүз парламентте кызыл чеке болушканбыз. Мен кереги жок бул, ал кереги бар деп. Азыр Атамбаевга эгерде экс-президенттер ошол президенттик убагында жасаган кылмышы десе, анда жаңагы эле механизмге келип эле түшөт. Ради бога тергей берсин. Парламент колунда. Парламент колдой берсин, аны ызы чуу кылыштын эмне кажети бар?